Силер Атамбаевди тамаша көрбөгүлө. Бул мен азыркы бийликке айтар сөзүм, кеңешим. Тамаша көрбөгүлө силер Атамбаевди. Ушинтип эле былгытып баштайт булар. Ушинтип эле былгыта берет. Бир күнү кандай аңтарылып кеткениңерди байкап аласыңар азыркы бийлик. Менин айтайын дегеним, могу Атамбаевскилер эмне калың элди келесе ойлошобу, Анткени кечерден бери бир чыр болуп атат. Певица Анжелика айтыптыр, жана Койташтагы Атамбаевдин конфискацияланган особнягын балдар үчүн бергиле дептир. Десе, Атамбаевдин бир уулу чыга алып сороктоп, жо эмнеге берилмегиле деп ал чыкты. Анан кайра Анжелика жооп берип атат. Ой, мунуңар конфискацияланган да, аз бескозуна отурбай десе, белки Атамбаевдин кошоматчысы жанагы кара курсак үчүн кошомат айтып жүргөн Темирлан Султанбеков дегени чыга калып ансы айтты. Бул каяктан биз деген муну эмне дейт, пионер лагерь кылып койгонбуз дейт, давно эле детский лагерь кылып койгонбуз дейт. Ана бул кандай болуп калат? Негизи биз укканбыз. Сот аркылуу конфискацияланган бул Койташтагы особняк Атамбаевдин мамлекетке өткөн деп айтылып аткан бир нече жолу. Эми осуну укпай отурушат. Бул жерде эмне тиги фонд госимущества деген министрликтин тупойлугу же чала сабатсыздыгы бар чогулашкан ал жерге. Чыгып түшүндүрүп койбойбу? Эки-экиден жаатташтырып кырылыштырбай, элдин башын маң кылбай. Болбосо ошо конфискация болсун, мамлекетке өтсүн деген чечим чыгарган Первомайский районный сот город Бишкекка. Ошо судьянын өзү чыкпаса дагы, чечим чыгарган судьянын өзү чыкпаса дагы. Пресс-служба дегени бар го, чыкпайбы, элге түшүндүрүп бербейби? А то отко май бүркүп коюп карап турушат, кылтыйып коюшат. Же сабатсыздыгын, же кайдыгерлигин көрсөтүп коюп карап отурушат. Ал аңгыча болбой, Атамбаевчылар болсо кыла жүргөн адамча элди дүрбөтүп, эптеп элди коступ, бийликти талкалап жиберүү. Силер Атамбаевди тамаша көрбөгүлө. Бул мен азыркы бийликке айтар сөзүм, кеңешим. Тамаша көрбөгүлө силер Атамбаевди. Ушинтип эле былгытып баштайт булар. Ушинтип эле былгыта берет. Бир күнү кандай аңтарылып кеткениңерди байкап аласыңар азыркы бийлик. Ошондуктан серьезный карагыла, серьезный убагында жооп берип тургула. Булар элди дүрбөтпөсүн. Мисалы, Атамбаев аферисттенип ушинтип былгыта берип эле өзүнө нааразы болуп, өзүнө эле туйлап эле, өзүнө батпай эле былгыта берип, убагында жакшы иштеп аткан Бакиевди кетирген жумуштан, билесиңер аны. 100 баланы ээрчитип келип, окко салып берип, кан төктүрүп тургандан алган бийликти. Ошондон эмне кыйрап жиберди, ошондон кийин алгандан кийин бийликти. Кайра 7 жылда Кыргызстан мамлекетин илейген империя Кытайга кул кылып берен аз калды, карыз кылып $4 миллиард. Силер Кытайды тамаша көрбөгүлө. Тиги Тажикстандын Бадахшан деген облустун жерин алып койду, ГБАО, Горно-Бадахшанский автономный округ. Андан көрө ошол особнякты азыркы бийликке берген кеңешим. Кытайларга 10 жылга, 50 жылга арендага берип, ошо аренданын эсебинен кутула бергиле, акырынан кутула бергиле, арендага берип. Биротол эмес. Силер мынтип отуруп, сабатсыздык кылып, чала сабаттуулук кылып, же ошо чала сабат кадрларына чейин отура берсеңер, акыры Атамбаев көз көрсөтөт силерге. Муну айтты айтпады дерсиңер. Так что убагында жооп берип тургула. А то азыр элдин баарын баш айлап турат азыр. Бул кимдики? Бул деген, эси ошол соттун ошондой чечим чыгарганы чын болсо, фонд госимущества айтканы чын болсо, анда бул особняк Койташтагы. Бул давно мамлекеттики, мамлекеттин карамагында өткөн. Эч кандай Атамбаевдики эмес. Андыктан Атамбаевдин балдары жанталашып, Темирлан Султанбеков жана Замир Жошев дегени адвокаты канчалык элдин башын айлантып, фактыларды бурмалап, ошо особняк Атамбаевдики көрсөтүүсү калп экенин силер далилдешиңер керек. Азыркы бийликтин пресс-службалары далдарга отура бербей.
Ошол берер кеңешим мен силерге.